Саламатсыңарбы 2 класстын окуучулары. Мен силер менен экран аркылуу жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Силер сабакка жакшы көңүл бөлүп, кунт коюп угуп, көп ийгиликтерди жаратасыңар деген ишеничтемин. Азыр бизде кыргыз тили сабагы. Кыргыз тилине керектүү окуу куралдарын, кыргыз тили китебин, дептер, калем сабыңарды даярдап, ыңгайлуу отургула. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Эмненин сүрөттөрүн көрүп турасыңар? Туура. Арынын, карышкырдын жана жыландын сүрөттөрү. Ар бир сүрөттө сыйкырдуу табыштар катылган. Кана, ким тапты? Балдар, карышкыр кайсы сыйкырдуу табышты айтып жатат? Келгиле, кайталагыла. Табышы кандай айтылды? Өпкөдөн чыккан аба эч кандай тоскоолдукка учурабай айтылды. Эми жыланды карайбыз. Жылан кайсы сыйкырдуу табышты айтып жатат? Кана, силер дагы кайталагыла. Ш табышы кандай айтылды? Өпкөдөн чыккан аба ооз көңдөйүндө тоскоолго учурап, шыбыштын жардамы менен айтылды. Эми арыны карагыла. Ары кайсы сыйкырдуу табышты айтып жатат? Эми силер дагы кайталагыла. З табышын айтууда өпкөдөн чыккан аба ооз көңдөйүндө тоскоолго учурап, үн менен шыбыштын жардамы менен айтылды. Балдар, эмнени байкадыңар? Бардык табыштардын айтылышы бирдей болот бекен? Мына, бүгүн биз табыштардын бөлүнүшү тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн сабакта табыштардын айтылышын айырмалап, салыштырып, топторго бөлүштүрөсүңөр. Ага карата тапшырмаларды аткарасыңар. Ушул алган билимдерибиз эмне үчүн керек экендигин түшүнөсүңөр. Алгач, табыш деген эмне? Табыштарды эмне кылабыз? Деген суроолорго жооп издесек. Биз сүйлөгөндө угулган айрым-айрым үндөр табыш деп аталат. Табыштарды угабыз жана айтабыз. Табыштарды айтуу бирдей болбойт. Айтканыбызда кээ бири тоскоолго учурабай үн менен жасалат. Башкача айтканда, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба же үн ооз көңдөйүндө эч кандай тоскоолдукка учурабай айтылса, үндүү табыштар болот. Алар А, О, У, Ү, Ö, Э, И, И жана созулма үндүүлөр А, О, У, Ү, Ö, Э. Эми чоң айтабыз. А,
о, у, ü, ö, e, i, ı. Жана созулмай үндүүлөр а, о, у, ü, ö, e. Тыбыштарды айтууда айрымдары эрин, тиш, тил аркылуу тоскоолдукка учурап, үн менен шыбыштын жардам менен жасалат. Башкача айтканда, өпкөдөн чыккан аба ооз көңдөйүндө кандайдыр бир тоскоолдукка учурап айтылса, үнсүз тыбыштар болот. Алар б, в, г, д, ж, з, ый, q, l, m, n, ң, п, р, с, т, ф, х, ч, ц, ш, ш. Эми чоң айтабыз. Б, в, г, д, ж, з, ый, к, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ч, ц, ш, ш. Тыбыштары. Муну эстеп калгыла, жана көнүгү иштегенде колдонгула. Келгиле, жакшы түшүнүү үчүн мисал алып, чечмелеп көрөлү. Бул эмне? Ооба, бул күн. Күн кайдан жана кантип чыгаарын силер жакшы билет болушуңар керек. Күндүн нуру бардык заттарга пайдалуу, туурабы? Эми күн деген сөздү мени менен чоң айткыла. Күн. Күн. Азаматсыңар. Эми ушул сөздөгү тыбыштарды айрым-айрым айталы. Q, ü, n. Канча тыбыш айтылды? 3 тыбыш. Ушул сөздө кайсыл тыбыш эч тоскоолдукка учурабай айтылды? Сөздү дагы бир жолу айтып жатып, байка. Күн. Күн. Туура, үй тыбышы. Келгиле, чоң айталы. Үй. Үй. Үй тыбышын айтууда өпкөдөн чыккан аба ооз көңдөйүндө эч тоскоолго учурабай эркин айтылды. Кана, дагы бир жолу кайтала. Үй. Үй. Эми кайсы тыбыштар тоскоолдукка учурап айтылды? Сөздү айтып жатып, байка. Күн. Күн. Туура. Q, n тыбыштары. Дагы бир жолу кайтала. Q, n. Q, n. Азаматсыңар, эми ушул эки тыбыштын кайсынысы күч менен айтылды? Q, n тыбыштарын айтып жатып, байкагыла. Q, n. Q, n. Q тыбышы. Азаматсыңар. Дагы бир жолу кайталагыла. Q. Q. Q тыбышын айтууда өпкөдөн чыккан аба ооз көңдөйүндө тоскоолго учурады да шыбыштын жардам менен айтылды. Кана, дагы бир жолу айталы. Q. Q. Q демек
каткалаң үнсүз тыбыш. Азаматсыңар. Эми н тыбышын айталы. Н. Н. Эмнени байкадың? Н тыбышы. Н тыбышын айтууда өпкөдөн чыккан аба ооз көңдөйүндө тоскоолго учурап, үн менен шыбыштын жардамы менен айтылды. Демек, н тыбышы жумшак, үнсүз тыбыш. Жыйынтык чыгарсак, күн деген сөздө 3 тыбыш, 3 тамга, 1 үндүү тыбыш, 2 үнсүз тыбыш бар. Балдар, сөздөгү тамгаларды алмаштырып, жаңы сөз тапкыла. Үлгүнү кара. Күл, гүл. Таптыңарбы? Сиз, сыз. Дарак, тарак. Чал, кал. Бат, бет. Кол, жол. Эми балдар, дептериңерди ачып, калемсапты колуңарга туура кармап, төмөнкү сөздөрдү сулуу, таза жазгыла. Азаматсыңар. Эми дагы кызыктуу тапшырма аткаралы. Мен сөздөрдүн бөлүктөрүн өз-өзүнчө айтам. Ал эми силер ушул бөлүктөрдү бириктирип, сөздү толук айтууга аракеттенгиле. Мисалы, мен к тыбышын, андан соң аш деген муунун айтам. Ушул бөлүктөрдү бириктирип, кайсы сөз пайда болоорун табасыңар. К тыбышына аш муунун бириктиргенде каш деген сөз пайда болду. Оюн силерге түшүнүктүү болсо, анда баштадык. Б тыбышына аш муунун кошсо, эмне деген сөз пайда болду? Туура, баш деген сөз пайда болду. Эми ж тыбышына аш деген муунду кошсок, эмне деген сөз пайда болду? Азаматсыңар, жаш деген сөз пайда болду. Эми ушул тапкан сөздөрдү ирети менен кайталайлы. Каш, баш, жаш деген сөздөр. Бул сөздөрдө эмнени байкадыңар? Баштапкы тыбыштары башка, калган тыбыштары окшош экендигин байкадык. Бул сөздөрдүн баштапкы тыбыштарын атагыла. К, Б, Ж тыбыштары. Булар кандай тыбыштар? Туура, үнсүз тыбыштар. Эми окшош тыбыштарын атагыла. А, Ш. А, Ш тыбыштарынан кайсынысы үндүү тыбыш? Туура, А үндүү тыбыш. Ш тыбышычы? Ш тыбышы үнсүз тыбыш. Азаматсыңар. Эми дагы кызыктуу тапшырма тыбыштарды туура колдон деп аталат. Балдар, бул оюндун шарты мындай. Мен силерге бир сөз айтам. Сөздөгү
бир тыбышты башка тыбыш менен алмаштыр дейм. Силер пайда болгон сөздү атайсыңар. Даярсыңар банда? Анда баштадык. Ата. Ата деген сөздүн Т тыбышын П тыбышы менен алмаштыр. Кайсы сөз келип чыкты? Азаматсыңар. Апа деген сөз келип чыкты. Эми апа деген сөздөгү тыбыштарды айрым-айрым ата. Алар кайсы тыбыштар? Туура. А, П. А тыбыштары. Дагы бир жолу кайталайбыз. А, П. А. Бул тыбыштардан үндүү тыбыштарды ата. А тыбыштары. Дагы бир жолу кайтала. А кандай тыбыш? Дагы бир жолу кайталап айтып жатып, тыбыштын айтылышын байкагыла. А үндүү тыбыш. Эми үнсүз тыбыштарды ата. П. Дагы бир жолу ата. П. Тыбышын айтып жатып, тыбыштын айтылышын байкагыла. П үнсүз тыбыш. Эми апа деген сөздө канча тыбыш, канча тамга бар? Азаматсыңар. Апа деген сөздө 3 тыбыш, 3 тамга, 2 үндүү, 1 үнсүз тыбыш бар. Эми силер менен оюн түрүндөгү тапшырманы аткаралы. Оюндун аты дүкөн деп аталат. Дүкөндө жемиштер сатылат. Баарыбыз жемиш сатып алуу үчүн дүкөнгө кирдик. Жемиштердин аталышында Н тыбышы бар жемиштерди гана сатып алышыбыз керек. Тапкылачы. Алар кайсы жемиштер? Туура. Сен айткандай, лимон, апельсин, банан. Бул жемиштердин аталышындагы сөздөрдө Н тыбышы сөздүн кайсы бөлүгүндө угулду? Туура, сөздүн аягында угулду. Н кандай тыбыш? Айтып көргүлө. Н. Кана дагы бир жолу кайталап жатып, Н тыбышынын айтылышына байкоо жүргүзөбүз. Н. Демек, үнсүз тыбыш. Эми балдар, сабакты мен билдим тапшырмасы менен жыйынтыктайлы. Кыргыз тилиндеги тыбыштар кандай болуп бөлүнөт? Кыргыз тилиндеги тыбыштар үндүү жана үнсүз тыбыштар болуп бөлүнөт. Үндүү тыбыштар эмненин жардамы менен жасалат? Үндүү тыбыштар үндүн жардамы менен жасалат. Үнсүз тыбыштар эмненин жардамы менен жасалат? Үнсүз тыбыштар үн менен шыбыштын жардамы менен жасалат. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта эмнелерди билдиңер?
тыбыштардын айтылышын айырмалап, салыштырып, ага карата көнүгүүлөр иштедиңер. Жана тыбыштар үнсүз жана үндүү болуп бөлүнөрүн, үндүү тыбыштар үндүн жардамы менен жасалаарын, үнсүз тыбыштар үн менен шыбыштын жардамы менен жасалаарын билдиңер. Ошондой эле тыбыштарды так, туура айтыш керектигин түшүндүңөр. Эми сөзүмдүн аягында билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, пайдалуу жана кызыктуу болушун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.